Биз көп учурда парламент жаңыланышы керек. Жогорку кеңешке акчалуу эмес, акылдуусу, бийлиги эмес, билими күчтүүсү келиш керек деп көп айтып келебиз. Жана бул сөздү кайталагандан дагы такыр тажабайбыз. Бирок эксперттердин айтымында биз самаган көрүнүштөрдүн бүгүнкү шайлоо системасы менен ишке ашышы оор. Ал эми шайлоо чегин 9% калтыруу абалды мындан да курчутат деген пикирлер дагы көп. Саламатсыздарбы? НТС телеканалынын түз эфиринде Артарап программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Биз бүгүн Кыргызстандагы шайлоо системасы жөнүндө сөз кылабыз. Бизден алыстабай бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз дагы бул талкууга катышып үн кошсоңуз болот. Ал үчүн болгону 0312ден башталган биздин телефонго байланышыңыз. Жана ошондой эле сиздерге шайлоонун шарттарын өзгөртүү зарылбы деген суроо узатып собол салдык. Сиз WhatsApp номерибиз аркылуу ооба же жок деп добуш берсеңиз болот. Анда уруксат берсеңиздер бүгүнкү талкуунун коноктору менен тааныштырайын. Биздин биринчи коногубуз Жогорку кеңештин депутаты Исхак Салиев, ал эми экинчи коногубуз саясаттануучу Алмаз Тажыбай, үчүнчү коногубуз укук коргоочу Динара Ашракунова жана жаш саясатчы Мирбек Мияров. Урматтуу коноктор, келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан биринчи эле сизден Исхак Абсаматович, сизден баштайын деп атам. Жанагы 9% боюнча шайлоо чегин калтыруу боюнча эмнеге мынчалык кандайдыр бир терс пикирдер көбүнчө жаралып атат? Кандай кесепеттери, кандай зыяндары бар? Ачык айтканда, ушул 9%ды сунуштаган, анан Жогорку кеңештен өткөргөн демилгечилердин максаты ачык эле болгон. Кыргызстанда эгерде 200дөн ашык саясий партия болсо, ушул партияларды бир аз түрткүч кылып туруп, баш кошконго милдеттүү кылабыз деген аракетте. Алар жашырган жок да. Биз Батыш Европа окшоп же Америка Кошмо Штаттар окшоп 2-3 партия болсо, ошондо журнализм болот, ошондо жакшы болот, ошо алмак-салмак бийлик алмашып турса, эл буякта турат, бийлик буякта турат деген максат менен эле өткөрүлгөн болчу. Максат ишке ашып атабы бүгүн? Мындай болуп атат да. Ошондо 3.300.000 шайлоочу болсо, шайлоого акыркы жолдору 2 миллион шайлоочу келет. Ошондо 180.000ге көтөрүлдү да. Бул эми көрүнүп турган мурунку президенттин колдоосу менен айрым менин кесиптештер депутаттарым сунуштап, тез арада ошол өзгөрүү киргизип калган болчу да. Ошондой эле жанагы шайлоого катышкан партиялар күрөөсүнү 5 миллион сомго чейин көтөрүлгөн болчу да. Ал нормалар иштей элек, келерки 2020-жылы биринчи жолу иштеш керек да. Ошондуктан бул чоң да өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Бул барып жанагы сиз теманы бүгүн баштадыңыз. Байлык менен бийликтин артуусундагы кандай болуш керек деген сөз да. Бай адамга бийлик керекпи? Эмне максат менен керек болуп атат? Бул эми байлар баары эле жаман деп айта албайбыз, бирок кылган иштерин караш керек да, саясатка аралашпаган жакшы болот эле да. Демек, бирок алардын деле себеби бар да. Эгер эмне себептен байлар саясатка барып атат, биринчи кезекте өзүнүн бизнесин коргош үчүн барат да. Мындай ачык түшүнүктүү болсо андай болбойт эле. Ошондуктан ал демилгечилердин ою ачык эле болчу. Бирок бүгүн шайлоонун алдында көпчүлүк саясатчылар, мен билишим боюнча, угушум боюнча, ушул өтө бийигирээк кылып койдук, кичине кайра карасак деген ойдо көбүрөөк болуп атат да, коомчулукта. Себеби эң чоң коркунуч, мен каршы добушумду бергем ошол мезгилде, ачык эле айтканым, бул болбогон норма. Мен ойлоп атам, бул бизге жакшылыкка алып келбейт. Себеби ойлоп көрсөңүздөр, 9%дан ашса 3 партия же 2 партия ашып кетсе, калгандар четте калат. Ошентип 600.000 же 700.000 адамдардын добушун ээ болгон партия Жогорку кеңеште болот, ал эми 1.300.000 шайлоочунун добушу четте калат да. Бул бир дегенде эле кесепеттердин бири. Бул бир гана мындай кесепети терс жагы. Мен ойлоп атам, төмөндөтүп көбүрөөк партия киргенде анда чыр талаш Жогорку кеңеште болсун. Аянтта эмес, Жогорку кеңеште болсун. Ошондой элдин биринчи өкүлчүлүгү болуп, ушул партиялардын мисалы үчүн 50.000, 60.000 добуш алса деле 2-3 мандатка ээ болгондо жаман болбойт эле да. Алмаз ага, ушул 9%дык ченди калтыруунун сиз кандайдыр бир пайдалуу жактарын көрө алдыңызбы? Негизи пайдалуу жакты болгондо бул жерде авторитардык күчтүү мамлекеттерде же тоталитардык деп атпайбызбы? Ошол жерде бийликте турган авторитардуу лидери же болбосо ошо топтор ким келиш керек бийликке, саясий элитага деп ошолор чектелет. Биринчиден ошо шайлоо мажбурлоо боюнча ошолорго мыйзамдарды кабыл алат. Кабыл алганда дагы эл жалпысы менен жанагындай чечимдерге көңүл бура албай, жеткизе албайт. Анткени ошол жерде саясий элита кадыркы Жогорку кеңештин парламенттери мисалы чечет. Бирок ошондой болгондо
баягы эл артта калып калат да, бул авторитардык режимди күчөтүш үчүн. Анткени мен жанагы айтып кетип атканда ошол жака бийликке келгендер, мындай чөнтөктүүлөр ар өздөрүнүн жана бизнесин өзүнүн кызыкчылыктарын колдойт да. Анткени менен авторитардуу режимде ошо бийликке жагымдуу болсоң, анан сенин бизнесиң жүрөт. Эгерде жагымдуу болбосоң, анда сени тоноп, жанагындай рейдерство дейбиз, мыйзам бузуулар болот да. Бул авторитардык күчтүү режимдердин мындай системасы болот да, ошо ыкка салып койгон жанагындай 9% же жанагындай ар кандай акчалар партия киришкенге катышканга депчи. Эгерде биз демократия мамлекетин түзсөк, анда жанагындай барьерлер алыныш керек. Мисалы, Европаны деле карап көрсөк, ал жерде 3%, мисалы бизде Грузия эле 3% алып келишкен да, ошон үчүн өнүгүп кандай бир алдыга жылуу болуп атат. Ошо эле Украинаны алып келсекчи, демек демократияга биз умтулсак, анда жанагындай барьерлерди жоготуш керекпиз. Башкача жанагы өзүнүн кызыкчылыгын демократиялык түшүндүрүш керекпиз да. Ошондой мамлекет көп тараптуу, ар тараптуу ошо парламентке келсе, анткени менен биздин элибизде ар кандай группалар бар. Ошо электорат деп коебуз да, ар бир. Кичинекей электораттар, кичинекей мындай көбүнчөсү ошо жакынчыкта жашагандардын үнү депутаттар аркылуу угулбай калат, тилекке каршы. Ошондой эле болуп келе атпайбы? Бирок ошол абалда, эгерде ошондой болсо, авторитардык жанагындай элита болсо, бизде эки инкылапты көргөнбүз. Ошо эки инкылаптай жанагы чөңтөрүштөр дагы болушу мүмкүн. Ошону мындай коркунучтар бар да. Шайлоонун чегин 9%-тан түшүрүүгө эмнеге тиешелүү адамдар кызыктар болбой атат, Нерайым? Сиздин оюңузча? Кызыктар болбой атат? Кызыктар болбой жатат. Жок, болуп атат. Негизи мына биз баарыбыз тең угуп атпайбызбы? Азыркы чакыруу, жогорку кеңештин чакыруусу көбүнчө элди канааттандырган жок. Ошон үчүн мындай абдан чоң көп критикалар да болуп атат, чимкилик деп атат, башкача да айтып атат. Көбүнчөсү бул ошол өкүлчүлүк функциясын аткара албайтканын биринчиден, экинчиден жанагы саясий курч дебаттар ичинде өтүп бир кандай жакшы чечимдер кабыл алынган, көз карандысыз ошондой чечимдер кабыл алган үчүн ошонун баары тең критикага алынып атат. Эмнеге? Анткени деген кайрадан биз жанагы чоң азыркы Алмаз мырза айтып кеткендей, бир барьерлер деген ал жерге жаңы күчтөрдү алып келбей атат да. Эми жаңыланып туруш керек да. Анан эми 9% деген азыр деген эч кандай жыйынтыкты көрсөтө элек. Анткени деген 9% менен биз шайлоо өткөзө элекпиз. 7% менен өткөздүк да. 7% менен өттү, бирок 9%-ты уже шайлоодон кийин чыгарды. 9%-тын деген негизи өзүнүн коркунучу бар. Анткени бул мына эксперттер айткандай монополизация кылып атат да. Анткени деген бийлик деген бир-эки күчтүн эле колунда болуп калып атат. Бирок башка мисалы саясий партиялар биздин мисалы өкүлдөрүбүз, өкүл катары ошо парламенттин ичине кирбей калып атат. Бул биринчи. Экинчиден, парламент бул өзү өкүлчүлүк институт. Анан эгерде биз мына карасак, Турцияда мисалы 10% эмеси бар да, жанагы порогучу. Анан ошол 10% менен Турция деген өзүнүн парламенттик шайлоосун өткөзүп, араң бийликтин партиясы араң өзү ошол босогодон араң аттады. Анан 2 партия өттү, 54% алышты. 46% добуш өтпөй калды да, партиялар өтпөй калып, ошо менен 46% жанагы катышкан добуштуулардын, шайлоочулардын кызыкчылыгы деген парламентте уже отурбай калды да. Шайлоочулардын жарымы да бул. Бул деген шайлоочулардын катышкан шайлоочулардын жарымы болуп калып атат да. Ошондо бул жерде жанагы парламент өкүлчүлүк функциясы деген бир кандай кантса алсыз болуп калып атат да. Алсыз болуп калат парламент. Мирбай ага, бул система, бүгүнкү система ошол эле 9%-тык чен жаш адамдардын саясатка барам деп аткан, жаңы кадам аттап аткан адамдарга кандай өзүнүн терс таасирин тийгизет мисалы? Эми бүгүнкү күндө биздин жогорку кеңеш менен уже бул 9%-дык барьер кабыл алынып калды. Бүгүнкү күндө жогоруда айтып кеткен эже бул законодательный бийлик аткаруу кызматын
монополизация алып келип жатпайбы бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө бул 9% деген мына биздин Кыргызстан бүгүнкү күндө ПАСЕН составында. Даже 2015 жылда шайлоону алып көргөн 7%-тик барьер менен өткөндө деле ошондо бизде 59% эле шайлоочулар катышкан. Бул жерде 41%, 41% бизде шайлоочулар сыртта калып калганда айтса болот да. Бүгүнкү күндө эми бул жогорку кеңешке как жаш саясатчы катары кайрылып кеткенден эми срок кетип аткандан кийин иштеген жумушун жогорку кеңеш депутаттары бул элге өзүнүн иштеген жумушун отчет бериш керек да. Анан кийин азыркы бүгүнкү 9% барьерге көтөрүп коюп, андан кийин кайра эми бүгүнкү күндө 4 партия өтөт деп сөздөр эл арасында айтылып келе жатпайбы? Ошо жаңы айтат дегендерчи. Анан бүгүнкү күндө жаш партияларга албетте бул өтө оор кыйынчылыкты жаратат. Анткени деген бул бүгүнкү күндө 9%-тик барьер бул кайра эле олигархиянын системасын алып келет. Биз уже келечекте коркуш керек, анткени бул экинчи Украинаны Кыргызстанга барабар кылып коюшу ыктымал. Анткени аны өзүңөр тарых көрсөткөн, Украинанын окуясын бүгүнкү күндө көрсөткөн 9% ушундай система олигархияга алып келген да. Исхак Абсанович, бир сурооюн деп атам. Азыркы учурда жана 9% колдогондор айтып атат да, биз ушундай жолдор менен жанагы майда барат. Идеологиясы жок, кичинекей күчтөр көп болду, анан ушундай көрүнүш менен биз бир күчкө, чоң саясий күчтү пайда кылган табыз. Ушул 9%-тык көрсөткүч ошол жакка алып барат деп атышат да. Бул сөздүн негизи жок, себеби бүгүнкү күндө 200 партия болсо, идеология бар, 2-3 эле партия бар. Бул биринчи кезекте коммунисттердин партиясы, идеологиясы бар, социалисттерде бар, калган партиялардын көпчүлүгү элдик партия деген принцип болуп атат да. Ал жерде бир гана талап, мен элдин турмушуну оңдоймун, Кыргызстанды гүлдөтөбүз, жакшы иштеп беребиз, болду. Идеология жок. Балким, может быть, баягы айыл чарбага көбүрөөк көңүл бурганы барды, баягы өндүрүшкө көбүрөөк 5-6 эле багытта бар. Ошондон идеология деген сөздү мен бул жерде бир аз мындай башка айландыргандай эсептеш керек да. Чыныгы маселе жөнөкөй. Биз тез арада 2-3 партияны калтырышыбыз керек. Калгандарды баарын жабыш керек деген максатта. Ачык айтыш керек да. Ошол максат менен киргизилген бул норма. Ошол мезгилде президент 38 партия, 38 депутаттан турган фракциям бар. Союзниктер кошулганда 80-ге жакын депутат менин колумда. Кудай буюрса кийинки шайлоодо да тизмелерди бекитип туруп, кызыл калем менен птичкаларды койдуруп, мына жерге жашты коесуң, мына жерде карыны коесуң, бул жерде аялды, бул жерде эркекти деп өткөрөм деген ой болгон да. Бирок турмушта андай болбойт да. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мен ачык эле айтам, бул жерде өтө коркунучтуу нерсе болот. Эгер мына мен биздин бүгүн катышкандар айтып атат го, 45-50% шайлоочу четте калып атат. Ал бир шайлоону чыдайт, экинчи шайлоодо чыдабайт. А биз эмне калып кетебиз деген сөз бар да. Демек биз башка багытта кесесиз. Мына жаштарды айтып атабыз, көтөрүш керек. А кантип көтөрөсүң аны? Тизмеге 15% жаштар берилсин деп, бирок канчачы орунда деп жазылбайт. Эми башка жыныстыгына ал айтылат. Ар бир 4-түнчүсү же эркек, же аял болуш керек. Эгерде аялдардын партиясы болсо анда эркек болуш керек, эркектер көп болсо. А жаштардыкы 15%да акыркы катарларга коюп коет да. Саналуу эле жаштар депутаттар бар. Ошондуктан жаштарды көтөрүш үчүн жанагы босогону төмөндөтүп, 1 мандат, 2 мандат, 3 мандат алсын. Ошентип бышат, өсөт. Исхак, дагы суроо берейин. Мына сиздин маңдайыңызда жаш саясатчы турат. Бизде телевизордон да көп саясатчы көрүп атыш керек да. Мына бир убагдан сурасак, кайратканда эле жанагы чача турган самандай акчам жок дейт. Анан 9%-тыкта көрсөткүч турат. Өтүшү мүмкүнбү муну жаштар? Жок. Эгер акчасы жок болсо өтпөйт. Так жана кес айтканда. Акчасы жок болсо өтпөйт. Акчасы көп акчасы болсо, бир нерсе өзгөчөлүк бар. Эгерде бай 1 сом берсе, жаштар 2 сом бериш керек болот. Себеби алардын аты чыга элек. Тааныбайт азырынча. Эң жаман ошол нерсе болуп атат. Атаандаштык башталганда өткөн 2 шайлоону көрдүңүздөр. Шаардык кеңешке, жогорку кеңешке кечинде көчөлөр кайнап турган. Биринин артынан бири кире жатат да. Баланча партиянын адам болобуз, бит баланча партиянын орто жерде кайсы бир тикесин жеп коюп, мына 1000 сом беребиз, 1,5 сом беребиз бир адамга деп. Анан кээ бир учурда ата энеси отуруп алып калганда биз 4 жан экенбиз, 4-өбүз алсак мындай болот экен. Андан кийин дагы мындан да алалы, анан бөлүшөлү деп коет да. Баягы мен кичине алдабайын деген. Бирок бул эме күнөөлөш, элди күнөөлөш мүмкүн эмес эч качан. Бул ошого алып барды система.
ошондуктан жаштарга жолду бериш үчүн бир гана Масалиев же башка чалдар кетип калса эле шайланбайсыңар силер. Кыйын. Босогонду төмөндөтүш керек, күрөөнү түшүрүш керек. Мисалы үчүн 23-24-кө чыккан жигит каяктагы 5 миллион таба алат. Эң негизги жанагы күрөөнүн жаман жери конституциялык адамдын укугу бар. Шайлана турган, добуш бере турган. Бирок азыр биз аны өзүнүн чөнтөгүнөн төлөнө турган кылып коюп атабыз да. Демек жанагы партиялар шайлоого катышканда 5 миллиондон бергенде ушулардын 100 миллиону болуп калат, ушу шайлоо ушу менен жабылат депчи. Андай болбош керек. Бул мамлекеттин милдети. Бизге жарандарга шарт түзүп бериш керек. Шайлоо участканы создап бериш керек, компьютерди койдуруп бериш керек. Ал эми акча каражатыбыз аз десек, ага деле кошулса болот, бирок издеш керек да. Мына Динара калп айтпайм го мен. Көптөгөн демократиялык институттар жардам бергенге даяр болуп турат. Айтып атышат, биз силерге жардам берели. Кыргызстан силер ичине мындай алдын кетип баратасыңар деп. Эми калыстык үчүн айтам мен, действительно шайлоо процедура боюнча биз бир аз алдына кетип баратабыз. Ал чындыкты айтыш керек да. Бирок эмнегедир биз 300 жылда курулган системаны 30 жылда кылабыз деген ой аракет болуп атат да. Ошондуктан жаштарга мүмкүнчүлүк бериш үчүн биринчи кезекте күрөө менен босогонду төмөндөтүш керек да. Керек болсо алып ташташ керек. Мен айтып кетет элем, бул жерде жанагы сиз азыр айтып атпайсызбы, жанагы көп партия болуп атат, майда ошон үчүн анын баары тең биригиш керек депчи, бир мындай чоң партия каалагандай. Бизде азыр деген негизи партия курулуш процессичи жаңы эле башталып атат. Бизде деген кечээки күчтүү партиялар деген бир күндө эле жоголуп кетип атат. Азыр деген мындай туруктуу партия жок. Кайсы партияны туруктуу деп айта алабыз? Азыр деген чоң суроолор бар. Ошон үчүн деген күч салып туруп, анан кийин партияларды баарын бириктиребиз деген, бул бийлик деген эч кандай аны деген чечпеши керек. Аны деген эл өзү чечет. Эл аны кантип чечет? Эгерде алар партияны колдоп, партия өзүн көрсөтө алса, ага деген колдоо өзү деле башталат. Анан кийин эгерде колдоп кечке дайыма ар бир шайлоодон шайлоого колдой берсе, анда ал партия өзү күчтөнүп туруп, анан кийин чоңоет. Ошентип туруп өсөт да бүт партиянын баары. Бизде болсо деген жанагы искусственно кылып туруп эле, мына Кыргызстан кечээ жок болчу, Кыргызстан деген партия. Анан бир кезде эле пайда болуп калды. Анан кайра эртең көрөбүз, эртең деген башка партия болуп калат. Ошентип бизде деген азыр процесс болуп атканда күч салдырып, атайын партияларды ушундай туруктуу чоң кылабыз деген менен ал деген эч качан болбойт. Анткени ал бийлик деген ошентип жасайын деп атат, же ошол азыр бийликке келген партиялар өзүнө ошондой бир эрежелерди коюп алып биз кайра өтөбүз, акча менен же административдик ресурс менен биз өтүп алабыз деп атат. Калгандарды киргизбейбиз, биз ошентип күчтөнөбүз. Бирок азыр деген бизде тарых көрсөтүп атат, анын баары тең жүрүп, эл деген ага ишенбесе, анда ал партиялар деген бат эле жоголуп кетет да, саясий сценаданчы. Төөлүгү кыска болот дейм. Ошон үчүн деген бардыгына бир кандай жөнөкөй эрежелерди түзүп туруп, анан кийин баары тең күчтөнүшү керек. Конкуренция болуш керек. Ошол конкуренцияны эл өзү анан кийин тандап айтат. Кимиси чын эле татыктуу, кимиси келип туруп ошол партияда парламентте отуруш керек. Экинчиси, азыр бизге деген мынтип айтып атат. Эгерде 2-3 партия келсе, анда өкмөттү мындай бир жөнөкөйрөөк формирование жасаганга ушундай мүмкүнчүлүк түзөт. Анткени азыр деген 5, 6, 7 партия кирип алса, анан кийин өкмөт түзө албайбыз деп. Азыр деген өкмөттү ким түзүп атат? 6 партия отурат. Бирок ошол 6 партия деген ар бир өзүнүн бир позициясын айтып, ошентип бир түзгөн жок. Кимди түзгүлө десе эле түзүп атпайбы. Ошон үчүн деген азыркы учурда деген ал дагы эч кандай бир себеп да боло албайт да, 9%. Ошол. Мазага, мен да бир пикир уктум. Эгерде ушул система менен шайлоо өткөрө турган болсок, кийинки парламентке биринчиси ким кирет? Бул админ ресурсту колдонгон адамдар келет, экинчиси акчасы көп адамдар келет. Кошуласызбы? Албетте көрүнүп турбайбы, азыр жана саясий партияларда азыр ошо саясий партиянын туруктуулугуна бул чөнтөктөгү болгон бизнес коомчулуктагы адамдар түздөйт. Эгерде азыр бул жаш жигиттин партиясына барып колдойм деп койсо, ошо күчтүү болуп чыгат. Анткени менен жанагы финансалык азыр технологиялар менен, саясат технологиялар менен бир патта көтөрүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде биздин партиянын келечеги биз эмес, эл эмес. Бул жерде колунда бар, чөнтөктүгү бар, ачык айтыш керек. Ошо адамдар түзөт. Бүгүн Кыргызстан мененби, же эртең мына СДПКбы же дагы башка коммунисттер партиясына кирсе, анда коммунисттер партия эң күчтүү партия болот. Ошон үчүн жанагы 9% дейбизби, кандай бир башка нерселерин айта алышпайбы,
биз тилекке каршы азыр даяр эмеспиз жанагындай. Анткени мен баары бизде жанагы колунда барлар саясатты жүргүзөт Кыргыз Республикасында. Жанагы айтып кеткен бу жерде Исхак Абсаматович айтып кеткен баягы биринчи сөздөрүндөчү өзүнүн бизнесин сактоо жанагы башка кызыкчылыктар бар да. Бирок ошону жок кылыш үчүн алар сыртта калыш керек. Бизде жанагы лоббизм деген норманы киргизиш керек жогорку кеңеш. Ошондо мүмкүн. Мисалы Америка Кошмо Штатта лоббизм мыйзамы бар. Чоң чөнтөктүү байлар көп аралашпайт. Алар жаш балдарды койдойт, саясатчыларды колдошот да, кандай спонсор болуп берет, ошо партияларга берет. Бирок алар көп киришпейт. Анан ошондон дагы карабайсыңарбы? Ошо парламенттин мындай айтканда профессионалдуу жагынан караганда булар профессионалдар келишет да. Ошо жаш болобу, ошо мыйзам чыгарууну иштешет. А бизде мындай болуп атпайбы? Бай бизнесмен, бирок саясатта эчтекеси жок. Билбейт мыйзамдарды чыгаруу боюнча. Керек болсо мыйзамдын кереги жок деп чыгарбай эле коюш керек деп. Мыйзам чыгарган эчтекеси келбей койгон адамдар көп болуп атпайбы? Ошон үчүн ошол жакта сапаттуу парламенттин сапатын көтөрүш керек. Ал үчүн жанагындай адистер шайланыш керек. Мындай нукура саясатчылар келиш керек да. Жанагы бизнес менен келип аралашкандар четте болуш керек. Ошолор болсо, колунда болсо, Кыргыздын келечеги үчүн өздөрү мына көлөкөдө калып, жана саясий партияларга спонсор болуп бериш керек. Анан жанагындай акча төлөп, мындай айтканда биз билеттерди сатып алып атпайбызбы? Кинотеатрга билет сатып алып, анан сенин укугуң бар да. Сатып албасаң сенин укугуң жок. Бул дискриминация болуп атат. Жөнөкөй элибизге. Бул мен кошулам Исхак Абсаматович мененчи, бул аябай коркунучтуу тенденция. Келечегибиз капкараңгы. Мына 9% менен. Дестабилизация. Сиздин оюңузча бүгүнкү Кыргызстан бүгүнкү реалдуулук үчүн канча пайыздык жанагы көрсөткүч керек болуп атат? Мисал кыла турган болсок. Эми биз бүгүнкү күндө 7% менен өткөндө бүгүнкү күндө 6-сазыстын жогорку кеңештин депутатын кандай аттар менен эл арасында айтылып келип атпайбы? Биз эми Кыргызстан үчүн идеалдуу бул 5% да. 5% эгер порог барьерди коюшса, биз Кыргызстанга ушу жогоруда айтып кеткен жакшы мындай политика жүргүзгөн, закондорду кабыл алган, ошо биздин мугалимдер, педагогторубуз, жана профессорлор ошолор келсе, ошолор закон жазат да. Биз барьерди көтөргөн сайын жогоруда айтылгандай жалаң чөнтөгү капчы көптөр келе берет, бизнесмендер, олигархтар, и парламент, это будет парламент олигархов деген атка конот кийинки. Бирок ошо жогоруда айткандай караңгы, Кыргызстандын келечеги 9% менен. Эмне үчүн 3% түшүрбөйсүздөр? Ошондо. Эми биз составында болгондо эми, конечно, демократиянын негизинде 3%га түшүргүлө деп айтылып келе жатат. Эми закон кабыл алынган. Мына биз бүгүнкү күндө анда кайрылыш керек Конституционный палатага, ошо 9% боюнча уже карап чыгышсын да. Бирок эми биз Конституциянын 2-беренесинде бар да. Бийлик элде да. Бүгүнкү күндө Конституционный сот деген палата караш керек. Бул элдин укугу биякта тебеленип атабы? 9% болгондо биз 7%-тан 59% явканы обеспечивать этип атабыз да келген боюнчачы. 9%-да биз 30% явка болуп калса избирательдерден. Конституционный палата деген аны чечпейт. Мына бул жерде депутаттар турат. Парламент өзү деле чечип алат анычы. Бирок ошол парламент менен иштеш керек да. Конституционный палата мисалы деген 9% босого деген эчтекени бузган жок. 9% босого алып боло берет бул жердечи. Бирок кайрадан бул деген парламент менен иштешип, ушу депутаттарга барып, ошо депутаттарга талап коюп, ошолор менен иштешип, ошолор деген ошол 3-кө чейинби же 5-ке чейин түшүрөбү деп ошолор менен иштеш керек. Анткени деген парламент кабыл алат ал мыйзамдычы. Конституционный палата эмне дейт? Ал деген мисалы деген 9% деген конституцияны бузган жок, эч кимдин укугун бузган жок деп койсо эмне кылабыз анда? Анда 9%-ты уже парламент өзгөртө албай калат. Эгерде депутаттар колдобой турса, 9-га көтөрүп атса, кантип депутаттарга кайрылат булар? Демилгечи депутаттар болуп атпайбы? Жок, алар Ошондо комитет жыйылыш болгондо биз сунуш бергенбиз. Туура эмес, токтоткула, төмөндөтүш керек деген. Жок, Исхак Абсаматович, сен давай прекращай, биз көпчүлүкпүз деп турган.
Кече жакында июль айында шайлоо кодекске өзгөртүү, шайлоо мыйзамдарга өзгөртүү киргизип атканда биз Төрөбаев экөөбүз 3-4 сунуш бердик. Жанагы босогосун 3%га түшүрүү. Анан мамлекеттик кызматкерлер эси кайсы бир тизмеге кошулса, кызматты тапшырып койсун. Отпуск эмес, тапшырсын. Тең болсун. Бул эмне деген? Отпускка чыгып алып, бүт аппарат иштей берет, шефибиз депутат болот деп. Конечно, чуркайт да. Ошондуктан ушул сунуштарды депутаттар каршы добуш берип кабыл албагандан кийин Конституция палатага да кайрылып көрүш керек. Акыркы жылдары ушул палата аябай кызыктуу чечимдерди кабыл алып атат, ким билет? Может, чын эле ойлоп калат, 55% шайлоочулар четте калып атат. Жок, Конституциялык палата андай Жок, демек мындай да, Конституцияда кандай шайланат, кандай пайыз деп жазылбайт, бул мыйзамда жазылат. Ал эми жалпы принцип бар. Право избирать, быть избранным. Жогорку кеңеш бул элдин өкүлү, эл шайлаган жогорку бийик аппарат. Кызмат. Бир бутак, бийликтин бутагы. Демек, чала болбош керек жогорку кеңеш. 51% добуш берген шайлоочу менен бир бутак тейлеген иште окшобой калат. Бул жерде маселе бар. Бирок карайбы, карабайбы, бул башка кеп да. Саясий эркин жетеби, жетпейби, бул башка кеп. Бирок аракеттер жасаш керек. Мына жаштар туура берип атасыңар. Бышасыңар ушинтип, үйрөнөсүңөр да. Кандай чечим, кандай кабыл алыш керек да, кандай жөнөтүш керек, кандай жооп аласыңар. Кээ бир учурда турмушуңарда акты кара деген учур көрүп каласыңар да. Карап туруп силерге тескери деп айтат да. Анда даяр болушуңар керек да. Себеби капитализмдин табигаты ушундай. 3% жарандар 90% байлыктын ээси болуп атат. Бийликти бербейт эч ким. Силер алышыңар керек. Анын үчүн аракет кылыш керек. Анан мен ойлоп атам, эң төмөндө жок дегенде 3%га түшүрүп койсок, андан тышкары. Андан азыраак алган партияларга бирден, экиден мандат ушул вариантты да карап чыгышыбыз керек да. Балким өкүл катары 1-2 мандат берип, жок дегенде ушул жерде кыйкырып туруп, мен паланча партиянын өкүлүмүн деп, ушинтип жаштар өсөт, аттар чыгат да. Анан телевизорго бул жигит бизди арт тарапка чакыра баштайт аларды. Сахнага чыгат, телевизордон чыгат, элге таанымал болуп калат. А кантип жашы таанымал болот? Чыкпайт. Акчасы жок. Только действующий депутат менен эксперттер чыгат болду. Мына Мирбек кантип адашып келип калды, мен билбейм. Бирок ушундай чыгыш керек да. Исаак Абсанович, мына мисалы деген Грузияда деген азыр деген босогону алып салышты. 0. Эмне үчүн? Анткени алар да түшүнүп атат. Алар деле ошо парламенттик системаны түзүп, ошол саясий партиялар деген өзүнчө күчтөнүш керек. Алар кантип күчтөнөт? Алар деген парламентке келип, лидер болуп, мына лидерлер келет да. Мына азыр деген Мирбек иним айтып атпайбы? Мугалимдер келсин, тигилер келсин. Жок, парламентке деген лидерлер келиш керек. Лидерлер келип, ошол жерден какшалып дебаттарда жүрүп 5 жыл биздин критиканы угуп, жарандардын дагы ушундай болуп атып туруп, анан кийин саясатчы болот да. Ошол жерден өсөт. Саясатчылардын баары парламенттин ичинен чыгып ошол жерден өсөт. Бүтө эле саясатчы болуп эле өзү болуп калбайт да. Анан кийин ошол жерге деген келгенге ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек. Ошонун баардыгын жанагы аябай оор болгон босоголорду деген алыш керек. Мисалы ошол эле күрө 5 миллионду деген азайтыш керек. Анткени жаш, чын эле жаш, жаңы партиялар деген андай эмеден өтө алышпайт. Экинчиден кайрадан ошол эле биз азыр айтканыбыз босогону 5% эмес, 3%га чейин. Азыр деген башка мисалы деген бизнесмендер, предприниматель башка элдер деген мисалы көбүнчөсү деген жарандык коомдун ичинде активисттер дагы айтып атат. Негизи алып салыш керек депчи. Эми биз алып салгыла деп деле айткан жокпуз. Эми бирок төмөндөтүш керек. Мына Исаак Абсанович туура айтып атат. 5%дан да төмөн болуш керек, алчы. Ошондо гана биздин парламент деген жаңыланат. Эгерде ал жаңыланбаса, анда эл жүрүп баягылар эле келип атат, өз күч менен, акча менен, бийликтин жанагы административдик ресурс менен келе берсе, ал деген келатып туруп баягы дестабилизация ошондой бир эмелерге алып барат да. Анткени оппозиция деген парламенттин ичине кирбей, ал деген парламенттин сыртында калып калат, көчөдө калып калат атпайбы? Эгерде көчөдө калса, ошондо. Сен дагы нерсени сурайын деп атам. Мына сиз айтып атасыз, биздин шайлоого бара турган жанагындай чача турган самандай акчабыз жок деп анан ушу сизге окшогон жаштар эмне кылат? Баягыдай эле олигархтарга кошобу өзлөрүнүн катарына? Бизге окшогон жаштар мына бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй жаштар деген эме болуп калбадыбы? Уже ойлонуп баштады бүгүнкү күндөчү. 2015-те акчага кызыктуу эле, бирок уже 2020-дагы шайлоодо уже жаштардын көз карашы, элдин көз карашы ойлонуп, уже жаңыланып болуп, эскилердин бизге кереги жок деп атпайбы? 5 жылдан бери эчтеке кылынган жок, эч кандай бир жумуш жасалган жок. Кыргызстан күндөн күнгө жакырчылыктан артка кеткенден кетип баратат деп
айтылып, эми бүгүнкү күндө биздин максат бул арабызга идейни жаштар эмес, именно жаңы ой жүгүрткөн. Биз жаштар дегенде эле жанаң эле 30 жаштагы жигиттерди айткан жокпуз. Биз жаңы ой жүгүртүү менен. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды кайра жаңы жолго салуу, Кыргызстанды кандай программанын негизинде алып чыксак, Кыргызстан алдыга карай сүрө алат деген ой максаттардын арасында негизинде ошондой биз бир идеянын негизинде чогулуп жатабыз бизче. Бирок ошол эле учурда сиздер жогорку кеңешке келишүү үчүн араңыздарда акчалуу адамдар болуш керек болуп атат, туурабы? Бүгүнкү система силерди ошого мажбурлап атат да, мындай ачыктап айтканда, туурабы? Эми мен бүгүнкү күндө акча биз бүгүнкү күндө деген азыркы башка бир партиялардын ставкалары бар да. Алдыңкы орундарда мынча төлөгүлө, мынча киргиле, минткен деген сөздөр мүмкүнчүлүк бар. Жок, мүмкүнчүлүк мен айтып деп коеюн. Ошондой нерселер бар да. Мына мен бүгүнкү күндө биз элге идейнин негизинде кайрылып атам. Мына 44 район болсо, ар бир элден эл өзүңөр көрсөткөн атуулду, ошол жерден мыкты жигитиңерди 5000 голос ошо райондан алып чыгыш. Эгер ошо мыкты жигитине арабызда көп жигиттер бар, ошо ар бир райондан өзүнүн 5000 голосун алып келе турган. Ошонун негизинде бул бияктан деген акча негизинен кетиш үчүн бул мажоритарный системаны да киргизип, өзүнүн партийный системанын ичинде өздөрү ошентсе деле болот. Мындай идеяны негиз керек. Биз деген көпчүлүк эле ар бир партия келгенде көпчүлүгү билет болуш керек. Киргенде эле биринчи суроо туулат да. Политсоветиңерде кимдер болот? Биринчи 10 орун, 20 орунда кимдер турат деп. Жаныңарда силер досторуңарбы же ошол эле жаныңарда бизнесмендер, олигархтар жана финансировать эткендерби депчи. Бирок ошонун негизинде баарына тең караш керек да. Ошо райондан алып келдиби? 5000 алып келдиби? Тур. Түсінікті, сізге рахмат білдіреміз. Азыр бізде чакан жардамалап түрмек бар екен, андан кейін талкуубузга кайтып келебиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер НТС телеканалынын ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүнкү шайлоо системасы жөнүндө талкуу уюштуруп жатабыз. Анда урматтуу уроктор, мен сиздерге бир суроо берейин деп атам да. Мына мен түшүнгөн боюнча азыркы учурда бүгүнкү калыптанган шайлоо системасын тиешелүү адамдар, жогорку кеңеш, ошол эле ойдуу жактагылар өзгөрткүсү келген жок. Элде бир кандайдыр бир үмүт чачкан шоолу барбы? Кантип өзгөртсө болот? Мен албетте бул жерде митингге чыгып, кандайдыр бир нерсени айтпай элем, бирок шайлоо жолу менен колдоп өзгөрткөнгө мүмкүнбү жана эл өзү даярбы? Жок, элден эми биз эл менен жолугушуп, шайлоочулар менен жолугушканда көп айтат да. Мисалы үчүн менин кесиптештерим, мени, депутаттарыбызды баарыбызды барган жерде тил угуп атабыз да. Ушундай жогорку кеңеш тигиндей, ушул депутаттар тигиндей мындай, эмне кылып атасыңар эле, пайдаңар жок деп айткан сөздөр. Бул жерде сөздүн маңызы аябай терең да. Себеби эл, мен 4-түнчү чакырылыш депутат болуп атам. 2 жолу бир мандаттуу округтан түзмө-түз эл шайлаган болчу. Ошондо шайлоочулар билет эле, мына Алмаз биз шайлаган депутат. Ооруп калабы бирөө, проблема болуп калабы, түзмө-түз ошого келет эле. Бүгүн кичине жоголуп кетти ал десе. Эл өкүлчүлүк деген депутаттардын мындай милдети жоголуп кетип баратат да. Туура, ар бир депутат өзүнүн округунда, жеринде барып шайлоочулардан 4-5 миң добуш алып келген, сөз жок ал. Бирок көпчүлүк депутаттар андай жок. Ошондуктан ким силердин депутатыңар дегенде бир гана жердештер эстейт. А бул биздин депутатыбыз деп айта албайт да. Ошондуктан элдин арасында мен бир түшүнүгүм боюнча ошол эл өкүлү деген наамды кайтарыш деген принцип сөзгө может быть чыга элек, сунуш катары боло элек, бирок ушул жүрөт да. Кимге кайрылышым керек? Кайсы маселе менен ким мага жардам бере алат, багыт көрсөтүп бере алат, менин маселемди көтөрүп бере алат деген ушул ой болуп атат менимче. Экинчиден, элибиз кандай десек деле партиялардын ким экенини, ой пикиrini бир гана шайлоого 6 ай калганда билип калып атат да. Платформаны, идеологиясын окумай жок болот да программалар. Платформа, идеология бирдей эле бардыгы бирдей эле. Окшош да. Бирок персоналар башка болуп атат да. Бул жерде бул саясатчы, тиги жерде башка саясатчы, бул олигарх биякта, бул бай биякта, бул аттуу баштуу ушул жерде тизме. Анан көпчүлүк учурда бизде бүгүн конституция боюнча мындай жазылганда депутаттар шайланат партиялык тизме менен деп турат. Бирок чыныгы шайлоочу партиянын тизменин шайлап атат. Партияны шайлап атат. Айырмасы бар бул жерде. Ошондуктан бир долбоордо мына Мирлан Бакировдун бир долбоору каралып атат жогорку кеңеште.
Ал жерде жана регионалдык список деген түшүндүрмө берип атат да. Балким, может быть, ушу талапкерлердин ар бир партия, мисалы үчүн Баткент областында 9-8 кишини көрсөтөт. Эгер ошол жерде колдоо тапса, алар тизмеде жылат. Биз даярдап аткан долбоорду мен жарыялаганбыз, бирок техникалык себепке байланыштуу кайра чакырып туруп биз иштеп бүтүрүп атабыз. Биздики кичине башкачараак. Биз айтып атабыз, Жанар Акаев экөөбүз сунуш беребиз жакын арада. Биз айтып атабыз, шайлоо участкага барганда ар бир шайлоочу партияны тандап туруп, ошол партиянын тизмесинин ичинде кайсы бир талапкерлерге белги койсо, ошондо депутат шайланды деп эсептесе болот да. Андан жана лидерлердин башы оорубайт. Тизмени кантип оңдойм, кантип жылдырам, 190-чы кантип биринчи болуп калат, экинчи болуп калат, экинчи кантип кетет деп. Ошол маселелерди чечилмек да. Сак Садович, бизде азыр телефондук байланыш бар экен, аябай күтүп Бирок туруп, андан андан кийин кийин. саясий керек, азыр жетишип кетет да. Түшүнүктүү. Урматтуу телегөрүүчү, эгер сиз бизди угуп аткан болсоңуз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло? Угуп атабыз биз сизди. Ооба. Бүгүнкү талкуулоо барышында суроо мына Кыргызстан эгемендик болгондон бери 30 жылга адам болду. Мына 2 болсо парламент өтөдү. Андан кийин патриоттер болду. Кыргызстандын бүгүнкү күндө өнүгүү жолундагы ошол өтөдү аракети бар. Мына суроо автоатты көчөрүп отуруп, чөчөп болду. Бул кишини жакшы билебиз. Азыр бизге жакшы болбой калды, бирок мага билдиришти, бул жанагы 9% көрсөткүчкө каршы экенин билдирген катардагы көрүүчүлөрдүн бири. Жок, биринчиден бул жалпы суроолуп атат. Биринчиден мен оңдоп коеюн, Абсамат Масалевич эмес, Исхак Абсамат шатым. Ката кетиңиз, бирок мен рахмат айтайын. Экинчиден мен мындай түшүндүм. Кыргызстан ушу 30 жылдан бери мындай ар кандай болуп атат. Жылабызбы, жылбайбызбы? Жылабыз, албетте жылабыз. Бирок биз каалайбыз, жакшыраак жылышыбыз керек деп, сапаттуураак болуш керек деп, оңдолуш керек деп. Мына жаштар Москвада жүрбөсүн, буякта иштесин деп аракет кылышыбыз керек да. Турмуш оңолуп баратат. Шаарга чыгалы, мына тегеректе мына биздин студиянын жаныбыздагы ресторандар жылдан жылга курулуп атат да. Бул турмуш жылып атат, адам иштеп атат, өз эмгеги менен таап атат. Бул жерде депутаттар же өкмөт кылып берген жок аны. Ар бир жаран өз эмгеги менен кылган. Ошол эле 1 миллион калкыбыз Россияда иштеп, 2,5 миллиард доллар жыл сайын жөнөткөн ушул жерде освоение болуп атат да. Ошентип биздин айылдагы тууган уруктарыбыз жанбагып атат. Шаардыктар кичине тиричилик кылып, жумуш кылып атат. Баары бир өнүгөбүз. Бирок жоготуулар азыраак болсун деген ой болуш керек да. Алмазга. Эми албетте биз бир баскычтарды өтүш керекпиз да. Аны өзүбүз башыбыздан, мойнубуздан өтмөйүнчө бирөө келип мындай даяр нерсеге сунушпайт. Буну өзүбүз ошондо өткөндө гана урунуп өткөндө, ошондо гана бышабыз да. Анан биз карасак, жана демократиянын деле индекси дүйнө жүзүндө 89-орунда жарым авторитарный режимдерден кетип атат. Бирок артка кетип калышы да мүмкүн да. Бирок ошо жактан караганда баягы 28 жылдан бери биз жакшы кадам менен эле жакшы жылып келатабыз. Бирок мен кошулам Исхак Абсаматович менен, биз деген өнүгүү өтүп атат, бирок ошо сапаттуу болсо экен депчи, натыйжалуу болсо экен деп. Бирок ошонун баарын кармап турган биринчи бизде парламентте ошо сапаты, ошо парламенттеги инсандар, ошол жерде саясатчылар болуш керек. Деги эле саясатчылар саясатты билген, мыйзамды чыгарган, ошо элдин талабын коргогон депутаттар керек да. Өйдө жогорку профессионалдуу. Ошондой болгондо биз алдыга жүрөбүз. Бирок жанагы система тилекке каршы жеңилдет мындай жөнөкөй кылгандан көрү биз аны кыйынчылыкка алып баратабыз да. Жанагындай дөбөттөрдү коюп 9% анан акчалай кылыпчы. Ошон үчүн ошолордун баарын, барьерлердин баарын жоготуш керекпиз. Жөнөкөй элдин талабына, анткени элибиз анча деле бай эмес, мындай көбүнчөсүчү. Ошолорго шарт түзүп бериш керек. Ошондо гана кыргыз эли, мына Украинаны алып көрсөңөр, азыр Зеленскийдин эл кулу деген партиясынан келген, анын арасында кимдер дагы бар? Жөнөкөй таксисттер, жөнөкөй көчөрмөндөр, сүрөтчүлөр, ар кандай келишти. Айлада эчтеке эмес, ой идеясы бар. Аны мыйзам чыгарган үйрөтүп коебуз да, үйрөтүп коюшту. Мыйзамдарды алып келип атат, жакшычы. Андан коркпош керекпиз. Ошон үчүн ошондой шарт болсо бизде, мисалы Украинадай, ошондо жаштар эмес, жөнөкөй
карапайым адамдар бийликке келип мүмкүн жакшы саясатчылар болот. Бизде тилекке каршы саясий элита жанагындай чөнтөктүүлөр кармап турат да, ошолор саясий элита деп атабыз. Мен дагы суроо атам, мисалга ала турган болсок, бай капчыгы кенен адамды эмнеге жогорку кеңешке кызыктырып ушунча көзү кызарып ошол жака тартып атат? Бул биринчи вариант, анын бизнесинде жанагындай адилетсиз соттор коркунуч жаратып атат, ошондон коргогусу келип атат, же болбосо жогорку короткон акчасын жогорку кеңештен эки эселеп кайра кайтарып алса болобу? Биринчиси дагы, экинчиси дагы. Мен жанагыга жооп кетейинчи. Эме Айтыкбаев Исхак Абсаматович, парламент деген мисалы азыр каршы депчи 9% деген төмөндөткөнгө. Парламент негизи өзү каршы деле эмес. Биз билебиз, ал жерде бир 30 депутат бир мындай сүйлөп, биз баарыбыз таанып, ошолор менен дайыма иштешип келсек, калгандары балык эле. Алар деген биз мына 5 жылдан бери байкап келгенибиз, алар деген бийликтин айтканын угат да колдойт. Ошон үчүн азыр унчукпай турганы, значит, бул деген ошо колунда күч, бийлик бар болгон адамдар ошону каалап айтат. Ошон үчүн бул жерде деген өзгөрүүгө мүмкүндөр бар. Мисалы, биз деген Конституционный палатага деле кайрылбай, азыр элдик демилгечи деген атайын 10 000 кол топтоп, андан да көбүрөөк топтоп деле кайра парламентке кайрылса болот. Биз деген ошол өзүбүздүн бир кандай эмелерибизди көбүрөөк мындай салымдарыбызды кошуп, ошондой чогулуп, ошол эле саясий партиялар, азыр парламенттен тышкары саясий партиялар, эмнеге алар унчукпайт? Анткени алар деген мисалы аттанат да. Эмнеге аларга ошондой бир мындай тынчсызданбай, ушу айтпай, ушинтип эле унчукпай отурушат? Негизи ошонун баарын тең айтып туруш керек эле. Анан экинчиден мен кайрадан айтып кетем, өзгөрткөнгө мүмкүн бар, бизде деген азыр даже убакыт бар. Анан экинчиден кайрадан айтам, эгерде элдин баарына тең жакшы түшүндүрүп, элдин баары ушинтип талап койсо, активисттер, жарандык коом, массалык маалымат каражаттарда көбүрөөк ушундай түшүндүрмө болсо, мен ойлойм, парламент деле өзү деген угуп баштайт. Динара Мажан. Анткени эмне болушун чыгасыз? Динара Мажан, эгерде ошентип эле түзмө-түз азыр биздин президентибизге Сооронбай Шариповичке кайрылып эле сиздин колуңузда саясий эрк. Келечеги мындай, эгерде могу менен жол болсо, анда баягы караңгы эмеге түшүп калышы мүмкүн деп айтып, эгерде ошо макул болсо, ошол киши эле өзүнүн авторитетин жогорку кеңешке салып, сүйлөшүп, кандай бир көндүрсө деле болот. Ал кишиден башка эч ким өзгөртө албайбы мүмкүндө? Жок, эми өзгөртсө болот. Бул жерде кайрадан. Мен түшүнүп атабыз, бирок кандайдыр бирок жогорку кеңеш кайрылуулар биз билип атпайбыз. Жок, ошо айтып дегенде. Пикирин айтып койсо, анча-мынча депутаттар кулак салышы мүмкүн. Турады. Ошондой эле болуп атпайбы? Ошондой керек. Эми бул жерден айтып кеткендей, жогорку кеңеш кабыл алды 9% барьерди. Эми эжек айткандай, биз бул негизде Конституционный палата жогоруда айтып кеткен себеби да ошол болчу. Элдин демилгеси менен 30 000 добуш топтоп киргизип, анан карайлык депчи. Бирок аз калды да убакытча. Анан закон жазылгандай 1 жыл калганда эч кандай өзгөрүүлөр болбойт деген бар. Бирок биз демилгени албетте, биз демилгени албетте көтөрөбүз. Биз кадал демилгени кол чогултуу боюнча. Жок, сиз азыр кичине адашып атасыз. 1 жыл мурун ошо өзгөртүү киргизген болот деген ал норма өтпөй калган. Демек, биз өзгөртө алабыз. Азыр өзгөртүүлөр киргизсеңер болот. Биз сунуштарды беребиз. Ооба. Силерден колдоо керек болот да. Туура. Биз албетте колдойбуз. Колдоо керек. Албетте колдойбуз. Митингге чыгыш керек. Бүгүнкү күндөгү парламент чыкса болот, эмнеге жок? бүгүнкү күндө парламенттин жумушту ачып керек да. Анткени ошо кийинки бул азыркы парламенттин жана айрым бир депутаттар айткандай өзүнүн эле кызыкчылыгын, эгер биз ушу 9% барьери менен өтө берсек, 80% депутаттар кайра эле кийинки 7-сабызга келет да. Сабсыз, мына бир катар ойлор айтылды ошол эле учурда. Мына сиз айттыңыз, мен дагы бир демилге сунуштап атам, башка кесиптештерим да сунуштап атат деп. Мына шайлоок аз эле калды. Эми күз деген эмне көз ачып жумганча эле кирет. Ошого чейин кандайдыр бир система өзгөрөт деп ойлойсузбу? Эми үмүт бар. Акыл эс бийик болуп калып, балким биз ушу өзгөртүүгө барабыз да. Канчалык коомчулукта көбүрөөк үн чыгып калса, канчалык саясий күчтөр катуураак айтып турса, мына жаштар биз кантип өсөбүз, эгер мындай 9%га соң кантип биз шайланабыз? Ушундай маселелерди көтөрүп козгоп турса, коомчулукта балким өзгөрүү болушу мүмкүн. Сунуш берилет. Ал эми каршы бергенде каршы бериш мүмкүн, бирок сунушту жакын арада сөзсүз берилет.
анан кантип карайт, мен ага кепилдик бере албайм. Бирок мен үмүтүм бар. Депутаттар деле эртең күндө ойлоп атат да. Баары тең эле кайра келем деген ою бар. Бирок мыйзам бар, жазылбаган мыйзам. 30% ашык келбейт, барып кайтып келбейт. 4 чакырылышты мен көргөм. Жазылбаган мыйзам. 30% кайра келет, 70% тарыкта калат. Кимдер келет? Сиздин оюңузча. Фамилияларды мен билбейм ким келет. Жок, фамилиясын эмес, кандай адамдар келет? Бүгүнкү кээ бирөө мынтип коркутат да, бүгүнкү парламенттен дагы начар парламент келишими Мындай да, бул жерде начар же жакшы деп айта албайсыз. Мүнөзү башкача болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле байларды мына сиз айттыңыз, эки себеп менен байлар саясатка үмүттөнүп атат. Биринчиден, өзүнүн байлыгын ар кандай туура эмес кыймылдардан коргош. Экинчиден, көбөйтүү максат. Анан да үчүнчү себеп бар. Эгер ошол байлыгы сасык жол менен, туура урурлук жол менен алынган болсо, ошол үчүн мандатка барат. Ал да үчүнчү себеп болот да. Ошондо коргойт өзүнө. Ошондуктан башкача болушу мүмкүн. Мен ойлоп атам, бизде коомдо өзгөрүүлөр каттуу кетип баратат. Мурункудай бир киши айтты, ошондой болот деген ойдон алыс болуш керек, алданбаш керек. Коомчулук өсүп атат, мына жаштар деле өсүп атат. Канча жолугушуп атабыз, башка болуп атат булар. Булар мисалы үчүн жалаң эле Батыш Европанын баалуулуктугу, булар өзүнүн тажрыйбасы менен, барган турмушу менен сезип келип баратат. Мен ойлоп атам, кийинки шайлоо оңой менен болбойт, эгерде болмаса кыскараак болсоңуз. эгерде мурункудай кылабыз десе, ал адашып атат. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, биздин тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетип атат. Биз азыр талкуубузду жыйынтыктаганга мажбурбуз. Келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, буга чейин шайлоонун шарттарын өзгөртүү зарылбы деген суроо uzатып соол салганбыз. Азыркы учурда ооба зарыл, өзгөртүш керек деп 97 адам добуш берсе, жок, ушул бойдон эле калганы туура деп 10 адам добуш берген. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу телекөрүүчү, менин оюмча кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү шайлоо системасы жогорку кеңешке бир гана көбүнчөсү бай адамдарды алып барды. Расмий маалыматтарга таята турган болсок, бүгүнкү жогорку кеңештин 73% кандайдыр бир бизнеске тиешеси бар адамдар. Ошол адамдар кайрадан ошол эле жогорку кеңештен кеткиси келбей, мандатын бергиси келбей, бүгүнкү системаны колдоп жатат. Ал эми муну көп учурда бир гана шайлоочу сиз өзгөртө аласыз. Ал үчүн шайлоо учурунда кимдир бирөөнүн акчасына, азгырыгына азгырылбай, татыктуу адамдарды шайлап гана өзгөртсөңүз болот. Сиздер НТС телеканалынын Түз эфирден ар тарап программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.